Анда эмесе караңыздар, сиздер менен кечеги жандуу тренингден анонимдүү суроонун 4-суроосу. Саламатсыңбы жаткан кызым? Мен Кужубаева Жылдыз, 64 жаштамын. Турмушка чыккандан кийин 8 жылдан кийин төрөгөм ушул кызымды. Кызым дагы 10 жылдан бери төрөй албай жүрөт. Ушул нерсе менденби дейт. Караңыздар. Бул албетте сизден болот. Себеби дегенде, сиз өзүңүз 8 жылдан кийин төрөгөн болсоңуз, кызыңыз 10 жылдан бери төрөй албай жүрсө, бул лоялдуулук закону болушу мүмкүн. Жана лоялдуулук закону деген кандай? Лоялдуулук бул окшоштук деген. Кызыңыз сизге таандык болуш үчүн, апасына таандык болуш үчүн, апасына окшош болуш үчүн сиздин жашооңузду кайталайт. Жана ошондой эле сиздин энергияңыз, демек сизде родовой тектен келе жаткан ушундай бир программа болушу мүмкүн. Турмушка чыккандан кийин дароо эле төрөй албаган. Сиз ал үчүн бул менен сиз трансформация курсуна келиңиз жана разборго катышышыңыз керек. Себеби дегенде тек менен иштөө үчүн сиз скорее всего разборго катышышыңыз керек. Разбордо именно текке кирип, именно ушунун себебин таап, бул жакта программа бар да, бизде сезимдер таласында мээбизде программа бар. Именно ошол программаны алыш керек. Сиздин программаңызды алыш керек. Кызыңыздагы программа ал автоматтык түрдө өзгөрөт. Кызыңыз эгер турмушка чыккан болсо, ал өзү дагы разборго келсе болот. Разбор жасаткан соң, албетте канча жылдап төрөй албагандар төрөп атышат. Келиңиздер, иштеңиздер, өзүңүздөр жана энелик бакытка ээ болуңуздар.